Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, bizning kanalning görüşçülері, жылқы сүйүүчүлөр. Тугандар, biz Şeralı'dayız dostlar. Şeralı'dagы Kamel akani көбүңүздөр көрүп калдыңыздар. Мурунку чыгарылышта мына өзүңүздөр көрүп турган атты буттуну айыктырып тугандар. Сизге көрсөттүк эле. Азыр дагы бир бул жакта ат келиптир. Ошолун да тарталы. Kamel akani, жакшы бака. Тынчсызбы? Иштер болтабы ака? Ден соолугуңуз кандай? Жакшы. Аттарды карап, аттардын врачы, доктор болдасызбы ака? Ошондой кылып койдуң го сен. Мен өзү сөнчүлөм, саяпкерликте билбейм. Сиз негизи мындай, азыр элдер айтып атышат ака. Камел саяпкер депчи. Мен саяпкерге кошулбайм. Сынчыга кошулам да. Сынчы? Аттарды сындап, алып сатканга мен жетет. Алып сатканга көзүңүз жетет? Жетет. Анан сынчыга жок. Саяпкерге жок. Саяпкерге жок. Эми саяпкер менен сынчынын айырмасы кандай? Сынчы аттарды кандай болушун сындап алат да. Анан саяпкер бул атты таптап, багып, суутуп, жүгүртүп, баягы улакка үйрөткөндө саяпкер деп коебуз. Жана немеге салып, аттын жолуна салып. Ооба. Анан доктуру башка. Доктуру башка, доктуру Камел ака. Жок, мен эмес, менин акам бар ошол. Эми ошодон мындай үйрөнүп атасыз да. Мындай да. Саяпкерди кылганда доктурлук кыла албайт. Сынчыны саяпкер кыла албайт да. 3 кыл болот да. 3 кыл. Ооба. Анан ошого бир саяпкерден сураш керек. Сынчыдан да сураш керек. Үшүнө тең маалымат алыш керек экен да. Бул атты ошондо сиз ака несине карап алып келдиңиз? Бул атты Жалабатта атты башы кишинин аты болгон экен. Атчын айтсам Дарлабер чакырды меничи. Дарлаберди ушу атты чакырды. Ээси. Анан оздон сөзсүз кетти. Атты этаткер жакшы аттарыңыз бар экен, ошолор жууп келет десем, эле сразу сен ат алып сатарсың. Алып кет деп мага сатты. Атты бир көргөндө эле али жүрөгү сыйткан. Жактырдыңыз? Жактырды. Ат ары өтө кордоп койгон, мынычы. Кордоп койгон ат. Ошол күнү улактан келген экен, бир кой, бир эчкиге таштадым деп мактанды бирок мага. Ошол күнү эле, Ошол күнү. Ылай, эми онда көрсөң атты кордогон да. Бул ат өзү чоң ат экен эле бир болсо. Чоң ат экен, буну малчысы, али бирөөнүн малын баккан малчы экен, ого баарыбир да. Эзип чаап, кыйнап тең. Көкөрөктөрүн. Азыр ушул малды бейлери кошуп ийт, ушунучу. Басаң бейде жүрөт. Аралашып эле, тең. Не болду десем, бейге койду, кысыр бейген ошо токтоттук деп. Атты баштуу адамдын аты экен да ака. Эми ол өзү жок, малчысына тарса малчы өз билгенин кылат экен. Ошондо бул аттын несинде аюу бар экен ака? Сиз несин карап атасыз азыр? Путунда ишик баштаган да. Мына пут ишип кеткен. Берки пут, 2 күн болду же, бул сакайгана десет. Уже кайтып кетип атат. Ооба, жок, эсеп эле да. Сиз барган маалда бул аттын путу кандай? Кыйла эле ишик беле? Чоң эле. Бирөөлөргө сакайтып бер десе, 10 000 пулун алыптыр. 10 000 пулун? Сакайтып койла кайра күчөтүп коюптур, орусунча. Ошол. Биздин теречеде ошол эми жакшы карап, сылап, сайпап, чайпыл чыгат. Чайпыл чыгат? Бала чаканы ошо менен да. Эми мына мисалы үчүн бул аттын буту толук кеткенден кийин ака атты улактарга чабып, семетип мине берсе болобу? Эртеге улакка жүктөлөт. Эртеге чоң улакка жүктөлөт ошол. Кудай кааласа. Кудай кааласа. Мынаны жүктөйм деп талаш атат чөкөр. Мына чөкөрүңүз боюнча бир сурап кетейинчи ака. Чөкөр эми тазаланды экен. Буну мен жем түшкөндө май түшкөн деп койгон. Бул эски жем түшкөн да. Эски жем түшкөндө сакайтыш өтө кыйын да. Ошо баягы кара кулжалы икамдан алдап салдап эми сакайтып алдым деп атам эми. Эле баягы көзүм жет эме болуп турат да. Азыр мына эч нерсе билинбейт. Эчтеке билинбейт го, Азыр мына видеодон меңгизе көрөсүң. Мына достор. Туттар тазаланды, көкөрөк чыкты атты. Уже кыйла өзгөрүп калган бака. Чыкыйда чыкты атты. Чыкый өткөндө кирип тура беле, дейм а? Ол сакайланды да. Бул атты жөнүндө ака мага дагы чалып атышат да. Ушу атты албайлыбы депчи. Талаш болуп атат, ачы. Сакайларын билип алышып, эми талашка түшүптүр да. Бала мына балам атты да. Аз миңгенде көрөсүң, ушу балага көп үйрөндү ат. Буну ошондо сатпайсызбы? Сатпайм. Аябай жакшы пул берип атышат. Аны ачы менен ичирек да. Сакада мага да чалып айтып атышат ака, алып бер депчи. Ооба, ортого адамдар салып атышат. Эми ат мен мындай жерден атты сатып ийдим деп кутулдум. Сатып ийдим деп кутулдуңуз. Жалган Кудай кечирсин деп ондай кылбасаң отуп алышат дейби.
Мына калышпайт. Жем чөбү толгондо моюндагы булчуңду кара. Бул аттын жашы кандай болду ака? Жаңасы, жазга 2 асы. Анан аттын моюну узун да. Узун моюн. Чоң ат болсо, моюн кат болсо ал чоңдукка кошулат. Бул польский жылкылардан эмес бега? Жок, бул менче айта албайм го. Ат күлүк дагы, анан кеткен жорго дагы. Жоргосу дагы бар. Аябай каттуу. Курчтугу да аябай каттуу. Мында сен оздан эме койчу, кагып. Кагып койчу. Бирок жаныбар келечектеги ака балаңыз кудай кааласа улакчы болчу да эмеси бар да. Оламда жүрөт ана. Атты көрдүңбү? Баска эмес. Машалла. Караңыз ака. Атты өтө кармап койгон да. Эми семиртиш үчүн ака бул атты канча күндө ушуну семиртип бере аласыз? Эми жем чөптүлөр берсе семирет. Аппетит демелер аябай жакшы. Аппетити жакшы, а? Жакшы. Главное путун сакайтып алсаңыз азыр, а? Путун сакайган десе бол сакайтат. Эми жакшына кылып такалат. Жанагы немеден кийин ака аяктарга барып келдиңиз. Канча атты сакайтып койдуңуз? Жок, айтпай эле коеюн. Майли ака, майли. Мына достор, аттын басышын карап коюңуздар. Жоргосуна салбы? Жоргосуна салчы. Жоргосуна. Ай, жаныбар, жаныбар. Озун бир кой бересиң. Коюп бер. Бияктан чап. Жок, биякка карап чабасың. Мына жактан келесиң. Ой, ака сен чапчы экөм. Бияка бур. Эмирбек, ошол жерден бур. Эмирбек балбан. Кой бер. Ай, кетишти караңыздар. Тарт. Ана аябай күлүп аткан э. Охо. Мен да эми эртең улагында тагдыр чечилет да. Эми мага Эми аябай. Анан замысага да бир айт. Жылкыга эч кандай гарантия бере албайбыз. Көбүлө гарантия дейт, гарантия 1% бере албайбыз. Кечи берет, чачы берет дебеш керек ба? Дебейт, эми айтыш керек. Улагы жакшы деп айтыш болот. Гарантия жылкыга бериш керек. Туура айтасыз ака. Азыр о жерден чыккандан кийин ат эмне болот? Алла гана жооп берет да, биз жооп бере албайбыз. Азыр анан да бир нерсе бар, адам ат алып атканда, бул таза жылкы. Үмүт кылып, ошо ат жакшы ат деп үмүт алыш керек да, үмүт кылып. Туура айтасыз ака. Албай атып эле бул ат. Күмөн санап, а? Күмөн санап жүгүрбөй калат деп, ошондой болуп калат ат. Тобокел экен да? Жок, тобокел эмес, баарын жакшы ниет менен алыш керек. Ниетти да жакшы керек да? Жакшы кылыш керекпиз да. Анан албай атып атыңа гарантия бересиңби? Мен да ат алып сатам, Жамир. Ооба, сизди көптөн бери билем да мен. Барсаң, барлы гарантия дейм. Мен гарантия атты албайм дейм. Гарантия сурабайм дагы. Жактып аласыз. Жакты алам, ошол. Өзүмө ишенем, өзүмө эме кылам. Гарантия сурабайм мен эч качан. Аны сатканда гарантия бербейм. Анан гарантия бербегенде да гарантия берди дегендер көп болот. Мен эч качан атка гарантия берип саткан эмесмин. Эми ака, мисалы үчүн менин атым дейли да, сизге гарантия менен бердим. Эми атым чуркап атат. Сизге барып чуркай калышы мүмкүнбү? Ал эгасынын өзүн алган адам. Алган адамдын ниетине жараша болот экен да? Ниетине жараша болот. Баарды жакшы ниет кылып алыш керек. Ушул аттым жакшы чыгат, ушу жүгүрөт деген ат ошого барат. Аттага кулдуу болот да. Мен мына атты алганда бардык айтты, ушу тейген аттым эмнеге аласың? Ичи жок, жем чүчкөн, буну только касапка сойдурасың деп айтышкан. Алганда 150 миң жыйына сатасың деп да айтышкан. Алганда жакшы ниет кылдым, ушу атты сакайтам да, ушу саткан бала да билет. Ошонун бетинде гарантия берем, аттын улагына сен гарантия бербей деген. Базардан чыккандан ат эмне болгону өзүм таң деген. Өзүм сакайтам, сакайталасым өзүмө таң деп алгам дедим. Ооба. Азыр ошо саткан адам өзү 150 миң пайда берди. Кайра деген. Ишенбеген экен да. Ошол барды өзү мен сакайтам деп ниет менен алдым, сакайтат. Буну сакайганда көбү ичи да атышып атышат. Эми адам ар кыл экен да. Ооба. Жакшы адам бар дегендейчи, жаман адамдар бар. Эми ака, бул аттын боюн бир өлчөп койбойлубу? Боюн өлчөлүчү. Эмирек керек. Эми азыр бакса 1.70-тин үстүнө чыгат эми. Азыр ат арык. Канча чуркана түзбөйсүң мында. Кана? Жерге коёк. Баянга 66 ушундай гана. 66. Болду. Эми бакканда бул жагынан көкүрөгү, бал жагынан курсагы дең, а? Bunun moynu jakşı, moynu uzun. Moynu uzun eкен. Boyundan da moynu uzun jakşı. Жашы кандай экен? Жашы жазга 2 ас болот. Эми буну алам деп калгандарга баасын канча дейсиз эке?
Жөнделе ошо базар басы дейбиз. Базар басы. Базар басы 250. 250. 3000 доллар. 3000 доллар. Эми бул Билбейм, кечээки торбушта ошо улап барганда баасы көтөрүлүп кетпесиле. баягы мына жерден чыгарган аттарбы? Аларың сатылып кетти? Ошондой сатылды. Мына туугандар, атты көрүңүздөр. Кайман атын эмне деп койдуңуз ака? Азырынча каймана кое берет. Кайман ат кое элексиз. Күлүк ат экен бирок, а? Күлүк. Мына достор, келгенде 2 күн болуптур. 250 миң сом деп атат экен Камал ака. Мына чөкөрдө бир минут койсундар. Чөкөрдү бир мингизели ака. Оңголгонун бир көрүп коелу. Жаныбар. Баса албай калган ат ушундай оңолуп койгон Камал акага да рахмат айтыш керек. Мына Эмирбек минип атат. Эмирбек балбан. Ушуга аттуу берем. Эмирбек энчилепсиз да? Куда каласа Манаска жеп. Куда каласа Манас Ниязов Өздөр ниет. балбандар менен ошондой балбан болот экенсиң куда каласа. Бунусу видеоюнта. Бияга бургун. Жаныбар. Орнун турат. Ага бул атыңыз оңолуптур. Өтөн күнөн дагычы. Азыр аттын таягындагы пеналар жокпу? Жок. Ошол жүрөкчөсү аз-маз таштарга сайылсын отам. Кан тамырлар эме болсун отам. Бул чоң алып кичине, а? Жок, бирок кичине нефтер ойгон. Туура. Ал адамдар жыңайлап ташка басып нефт ойгон да. Ошол Совсем ишик дейм, албаттыр да, ака. ооба, бул бою 1.65-тин үстү чыгат. Атын ичи келген кичине көрүнүп келди. Эми ака басы келип калса сатып берсеңиз болбойбу? Жок, мына балам мына ошончосы келди. Ошо баягы сен буну касапка сатасың деген балдар көрсүн. Мына достор. Бир чабып койчу. Ал жөнөбөт болуп катып. Катуу, а? Бери. Ама бул басканы башкача экен да бул аттын. Мына туугандар, атты көрүп койдуңуздар. Жанагындай сакайтып берем дегендерге барасызбы ака, барбайсызбы? Барын үйүнө бардым сакайтып бердим. Үйгө алып келбегиле дедим. Үйгө алып келбей дедиңиз. Үйгө алып келбегиле дедим. Бага бербегиле дедим мен. Акча, бензин менен акчасы. Жол кирен, а? Жол акы. Болду. Бир 5-6 атты сакайтып. 5-6 атты сакайтып койдуңуз. Ооба. Эми мактанганда болбойду. Болду ака. Аны акам экөөбүз. Дагы бир сынчын алып келдим. Десем карматыр тамырлары кургап кетти дейт. Жүрөгү кичинерип кетти дегендер болот экен. Бирөөсү айтат кулагына жаш баланы тийдиң кой сакаят дейт. Бул жомок бол? Жомок да. Баягы жем түшкөн аттын муундары болот экен. Муундары баягындай күчү калбай калат да ал, а? Басканда жазылып кетет экен да, баягы кайрып турганда ат муундары ортулат экен да. Муун ооруп экен. Муундары бошош кетет экен. Мына достор. Аттар кандай экен туугандар? Өткөндө көкүрөк кирип турат. Эми көкүрөк чыгышты. Өткөндө башкача эле, мен дагы атка неме кылдым ака. Там бердим ама. Көз карашы өзгөчө ат экен да бул. Чал койдук да ертештин аты да жерди жарып чыккан ат. Жамакта барга чал койдук да ертештин аты жерди жарып чыккан. Ооба. Мына туугандар. Эле нет кылып койдук эми. Каласа аттарыңыз жакшы ака. Бул деле күлүк экен. Бул уже улакка жарап. Мына озурук жаш балдарга жакшы. Ат эки жаша эме болуп кетпейт да. Озу катуу. Озу катуу атка тагылбайт. Жок, озу катууга да тагылат. Анан жакында балдарды бир жака сүрүп кетпесин да. Темишин коет экен да. Ат реп кетип жакшы бурулат да. Түшүнөт. Гамачка эң жакшы гамачка. Эки жака бурганда түз кетиш үчүн, а? Алдында караң бургун эки жака. Эки жака бурч. Шарт бурулат экен да, а? Гидравлика. Биринчиден бир жака гамачка бул. Машина чыгып. Мына достор. Буну ойладым, эгерде элдин атында семирип кутап кайласа кандай ат болот? Болду эми жердин баарын коюп салдым. Болду. Ne oldu? Beri. Анда ака, өнөрүңүз өркүндөй берсин ака. Ушундай аттардын далайын сакайтып бериң ака. Соодаңызга береке болсун. Соу тийсин ака сизге. Анда эмесе көрүүчүлөр, биздин жылкы сүйүүчүлөр, аттарга баа бериңиздер. Ат чаккан болсо класс, Камал аканын өнөрүнө дагы класс деген белгини баса кетпесеңиздер болбойт. Сиздер менен Муз-ТV каналы болду, амандашканга чейин. Jamur daha senin kulağın koyuyor.